Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев сот адилеттик иштери боюнча кеңештин мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрдү. Анда төрага алгач кеңештин жаңы шайланган мүчөлөрүн куттуктап, аларга жүктөлгөн жоопкерчиликтүү ишинде ийгиликтерди каалады. Эң алды менен сот адилеттик иштери боюнча кеңештин жаңы шайланган мүчөлөрү менен жеке таанышып, аларды куттуктап кетким келет. Элдик курултай тарабынан сунушталган Айдаров Алмаз Меңдебаевичти сизди да куттуктайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан сунушталган Чыныбаев Улукбек Садырбековичти куттуктайбыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан сунушталган Эргешев Бекмырза Аскарбаевичти куттуктайбыз. Сиздердин баардыгыңыздарга ушул жоопкерчиликтүү жана татаал ишиңиздерди, ийгиликтерди каалайм. Отурумда Жогорку соттун төрагасы жаңы мыйзамга ылайык судьялык кызмат орундарга талапкерлерди санариптик тандоонун негизги максаты адам факторун кыскартуу аркылуу коррупциялык тобокелчиликтердин алдын алуу экенин белгиледи. Бул мыйзамдын негизги маңызы адам факторунун таасирин мүмкүн болушунча азайтуу, субъективдүү таасирди төмөндөтүү жана чечим кабыл алуу процессинде негизсиз кийлигишүү үчүн шарттарды жоюу болуп саналат. Ошондой эле жаңы мыйзам судьялык кадрлар резервин түзүүгө мүмкүнчүлүк берерин белгилеп, талапкерлерди тандоодогу санариптештирүү процесси адилеттүүлүктү камсыз кылуу менен сот бийлигине болгон коомчулуктун ишенимин арттырарын кошумчалады. Биздин жалпы максатыбыз жогорку кесиптик жана этикалык стандарттарга жооп берген судьяларды кылдап, адилеттүү жана объективдүү тандоону камсыз кылуу. Мындан тышкары төрага мамлекет тарабынан сот органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого жана судьялардын социалдык камсыздоосун жогорулатууга багытталган системалуу иштери жүргүзүлүп жаткандыгын белгилеп, судьялык кызматка талапкерлерге коюлуп жаткан жогорку талаптар толук негиздүү экенин айтты. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу менен судьялардын макамын жогорулатууга, соттордун материалдык техникалык базасын чыңдоого, судьялык корпустун эмгек акылары жана социалдык камсыздоолорунун деңгээлин көтөрүүгө багытталган ыраттуу саясат жүргүзүлүүдө. Мындай шартта судьялык кызматка талапкерлерге коюлуучу талаптар кесиптик даярдык жагынан да, жеке адеп ахлактык сапаттары, көз карандысыздыгы жана жоопкерчилиги жагынан да мүмкүн болушунча жогору болушу логикалуу жана адилеттүү. Ошондой эле сот адилеттик иштери боюнча кеңеш, судьялар кеңеши жана жогорку сот бирдиктүү иш алып барып, мыйзамдардын жаңы талаптарын ишке ашырууда так жана түшүнүктүү механизмдерди биргелешип иштеп чыгуусу өзгөчө маанилүү экендигин баса белгиледи. Сөзүнүн соңунда жогорку соттун төрагасы сот адилеттик иштери боюнча кеңеш бүгүн кабыл алып жаткан чечимдер эртеңки сот тутумунун жүзүн калыптандырарын белгилеп, кеңеш мүчөлөрүнүн ишине ийгиликтерди каалады. Жолугушууда сот адилеттик иштери боюнча кеңештин төрагасы Айбек Молдакунов 2025 жылы аткарылган иштер тууралуу кеңири маалымат берди. Мындан тышкары ал жаңы мыйзамдын негизинде судьялык кызматка талапкерлерди санариптик тандоо оң жыйынтыктарды берип жатканын белгилеп, сынактын жүрүшүндө талапкерлер алган балдар акыркы этапка чейин эч кимге белгисиз бойдон калары жакшы натыйжа экенин айтты. Өзү тапшырып аткан талапкер дагы биринчи, экинчи, үчүнчү турда канча деген баа алгандыгы боюнча аларда да маалымат болбойт. Биринчи турдан да өткөндөн кийин эгер жетиштүү деңгээлде баа алган болсо, талапкерге дагы, мүчөлөргө дагы эмки турга өттүңүз деген гана маалымат болот да. Андан кийин жазуу жүзүндө жасаган тапшырмасынан кийин дагы эмки турга өттүңүз дейт. Андан кийин берде аңгемелешүү, маектешүүгө келип жана суроолордун баарына жооп берип өздөрүнүн деңгээлин көргөзүп, ошого мүчөлөр баа койгондон кийин ошондо бул талапкер сынакты тапшырып бүттү деп вывод жаза алгандан кийин ошондо гана талапкер канча балл алгандыгын билет да. Беркиндей болуп, мисалы үчүн тең ичинде сүйлөшүү болушу мүмкүн. Бул жерде эч ким бири-бирине даже айта албайт. Жыйынтыгы кандай чыкканын мен жанымдагы керек болсо мүчө дагы билбейт да. Бул деген нерсе ар бир ошол жерде 12 мүчөнүн бул пикири ошол жердеги анын билимине жараша
ошол жыйынтык чыгат да. Жыйындын жүрүшүндө аталган кеңеш мүчөлөрү актуалдуу маселелер боюнча сунуш пикирлерин билдиришип, кеңири талкуу жүрдү. Айта кетсек, сот адилеттик иштер боюнча кеңеш 12 мүчөдөн турат. Анын 3төн 2синен кем эмеси судьялардан, 3төн 1 президенттин, жогорку кеңештин, элдик курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрү түзөт.